мына 10 жылдык 20 жылдык деген мыркыбызский эмелер ушундай бир нерселер бул Кыргызстанда эле бар бекен же башка жакта да бар бекен? Бул өзү максаты эмне мунун негизи мына ушул 20 жылдыкты өткөзүштүн максаты эмне? Барып мындай бир ошо сен ошол 20 жылда мындай бир кантип семирип кеткениңди же мындай байып кеткениңди барып бирөөлөргө доказать этишиң керекпи, мактанышың керекпи, эмне кылыш керек өзү? Түпкү максаты эмне мунунчу? Эмне? Сен байысаң, сен аяка барбасаң деле угат элчи бул кыргыз кичине эле, ой мынау байып кеттир дейт. Же бул ошол эле боюнча экен дейт, могу жүрөт экен дейт. Же бул дабатчы болуп кеттир дейт. Бул тез эле жетет да нарак беракачы. Анан ушундай жан кыйнап баягы парыз болуп бир 50 миң 60 миңдей канча дейт. Эмне кереги бар дейм да ушундай нерселердичи. Мындай кыйналбай эле койбойсуңарбы, мындай жөн эле жашай бербейсиңар мындай. Барбай эле кой да, сен шартың жокпу? Барбай эле кой. Негизи шарт болсо деле барбаш керек өзүчү. Анан шартың жок туруп еще мындай андан башка важный нерселер турса, андан башка мындай мен азыр дин эмес, мындай жөн эле динден тышкары көз караш менен караганда деле бир андан башка толтура кыла турган нерсең бар да сенинчи. Туалетиң бир нормальный болуп эмес болушу мүмкүн. Туалетиң даже толуп калган болушу мүмкүн. Вот извините за вот такое вот подробности да. Ошону сен жанагы машина алып келип сордуруп кое элек болушуң мүмкүн сенчи. Анан сен акчаңды ошо бир бесполезный нерсеге коротуп барып еще чарчап аяктан нерв болуп катыныңды кызганып же бир нерсе болуп анан келгенден кийин үйдө жаңжал уруш талаш бир нерсе болуп карыз болуп ошонун эмне кереги бар элинайдыр. Кыргыздар бир качан бир туура жашаганды үйрөнөбүз биз. Мындай жөн эле жашай бербейсиңерби? Кыйналбай эле, мындай понту жок эле, бирөөлөргө бир нерсе доказать этпей эле жөн эле жашай бербейсиңерби? Азыр деген мына көрүп атасыңар, күн сайын баа өсүп атат, мисалы любой жагынан баа өсүп атат, туурабы? Недвижимость өсүп атат, мал жан кымбаттап атат, башка болуп атат. Ошол 50 миң 60 миң ордуна бир мону бир 2 кой 3 кой алып койбойсуңар мисалычы. Каякта бир бесполезный бир нерселер менен шугулданганды токтотпойт экенбиз да. Давайте научимся правильно жить. Ошо бир бесполезный нерселерди токтотпойлубу?